Балдар, азыр биз жолдо жүрүү эрежеси боюнча үйрөнгөн баардык ырларыбызды эрежелер боюнча билгенбиз. Айтабыз, балдар. Бирлешкен жолдордо жарык күйөт 3 бөлүк жол кыймылын иреттеп, кезек менен өткөрөт. Кызыл жарык күйгөндө токто деген белги бул. Жашыл жарык күйгөндө жолдо өтпөй токтоп. Сары жарык күйгөндө токто өткөн абайлар жолдо дайым өтүп жүрүп, жашыл жарык жанганда жол ачыгы билинет. Жолдо жүргөн адамдар барын жакка билишет. Жолдо жүрүү тартибин эстеп экем сактаган. Жолду кесип өттөрдө эки жакты байкаган. Биз Шопоков шаарындагы экология экономикалык мектеп лицейинин башталгыч класстарынын окуучулары. Жол жүрүүнүн эрежелерин 1-класска келгенден баштап эле үйрөнүп баштайбыз. Биздин коопсуздугубуз үчүн мугалимдерибиз, ата-энелерибиз, жогорку класстын окуучулары ар дайым тынчсызданышат. Мугалим эжелерибиз жол боюндагы жол чарактар тууралуу, анда кантип өтүүнү, жолдо жүрүүнү эрежелерин, мектептин жанындагы жол өтмөгү тууралуу түшүндүрүп беришет. Ал тургай ар бирибиздин күндөлүгүбүздө мектеп үй мектеп деген маршруттук баракчабыз да бар. Мындан тышкары биздин мектепте жаш инспекторлор отряды да иштейт. Алар ар бир класска кирип жолдон кантип абайлап өтүү тууралуу викториналарды өткөрүшөт. Бул отрядда катышкан жогорку класстын окуучулары көрүп биз дагы ошолордо болгубуз келет. Алардын команда менен иштеп жолдо жүрүү эрежеси башкаларга айтып бергендиктен кооз кийимдери абдан жагат. Баса мектепте жолдо жүрүү эрежесин тааныштырып, милиционер да тынымсыз келип турат. Биздин мектепте чоң жолдун боюнда болгондуктан мектептин жанында жол өтмөгү да бар. Биздин мектептин окуучулары жол чарактан же жол өтмөгүнөн гана өтүшөт. Балдар, жолдо жүргөндө эки жакты карап, жол эрежесин сактап, абайлап жүргүлө. Сенин коопсуздугуң сенин колуңда экендигин унутпа. Менин мектебим мен үчүн эң коопсуз.